Карате боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү Калыс Нурланбек уулу Казан шаарында өтүп жаткан КМШ оюндарында алтын медалдын ээси болду. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Нурланбек уулу Калыс 67 кг салмак категорияда катышты. Биринчи күнү россиялык спортчу менен беттешип 5-1 эсебинде жеңди. Ал эми жарым финалда беларустук спортчуну 3-0 эсебинде жеңип, финалга жолдомо алган. Финалдык беттеште спортчунун атаандашы татамиге чыкпагандыгына байланыштуу кыргызстандык спортчу автоматтык түрдө жеңүүчү аталды. Бишкек шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн бирине белгилүү балбан Айсулуу Тыныбекованын сүрөтү тартылды. Сүрөт Абдрахманов жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринин дубалына тартылган. Сүрөт Доха Арт Групп сүрөтчүлөр тобу тарабынан тартылды. Эске салсак, Айсулуу Тыныбекова Токиодо өткөн Жайык Олимпиада оюндарында финалга чейин жетип, кыргыз өлкөсүнүн тарыхында айымдар арасында алгачкылардан болуп күмүш медалды багындырган.